Лукас Аба биздин замандын кишилери, тоо балдары романдары, Зайыптар үчүлдеги сыяктуу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармалары коомчулукка белгилүү. Анын айкели Ордо калаанын чоң ортосуна Ала тоо кинотеатрынын маңдайына тургузулду. Ар кандай варианттар бар болчу. Ушундай образды мен туура көрдүм да, отуруп турган мындай салаваттуу, орбасырыктуу кылып мындай ойчул катарында. Кыргыз адабиятынын роман жанрынын башталышы, калыптануусу, жетилүүсү Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгына байланыштуу. Мындан улам ал романдардын атасы аталган. Чыгармалары аркылуу өзү жашаган доордогу кыргыз калкынын кулк мүнөзүн, көздөгөн максатын жана көксөгөн идеясын көркөм сүрөттөгөн. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаровдун кайрылуусунда белгиленген. Түгөлбай ата кыргыздын ар бир сөзүнүн тарыхый таржымалын иликтеп, эне тилибиз, көркөм адабиятыбыз, улуттук маданиятыбыз үчүн 1000 жылга тете мээнет кылды. Кыргыз рухунун туу чокусу болгон Манас эпосун изилдөөгө жана жайылтууга Түгөлбай Сыдыкбековдун салымы зор. Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин замандын кишилери романы улуу ата мекендик согуштагы патриотизмди даңтагандыгы үчүн өз мезгилинин эң башкы жана кадыр барктуу сыйлыгы болгон Сталиндик сыйлыкка, СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыган. Дагы бир өзгөчөлүгү айтайын. Сталин сыйлыгы бул мамлекеттин акчасы эмес, анын гонорары, анын акчасы, билдиңизби? Вот, ошону ал жумшаткан маданиятка, илимге, адабиятка жана башка. Эгемендиктин алгачкы жылдары кеп кеңешин айтып, журттун башында турган. Бул тууралуу төрагай Нурланбек Шакиев кошумчалап, Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнө өзү түбөлүктүү эстелик куруп кеткен улуу инсан экендигин белгиледи. Биздин атабыз, биз кыргыз болобуз, кыргыз бойдон калабыз. Биз улутубузду сактайбыз, тилибизди сактайбыз, маданиятыбызды сактайбыз деп бизге жол көрсөттү. Республиканын баатыры кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун айкелинин капсуласы мындан туура 8 жыл мурда. Тагыраагы 2015-жылы эле салынган. Бул боюнча мэриянын чечими жана өкмөттүн буйругу да чыккан. Бирок мамлекет тарабынан каражат бөлүнбөгөндүктөн ушул күнгө чейин залкардын эстелиги тургузулган эмес. Түгөлбай Сыдыкбеков 1912-жылы Ысык көл облусуна караштуу Түп районундагы Кең суу айылында туулган. Калемгер 1997-жылы көз жумган. Былтыр анын 110 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленди. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала тоо 24.